Астағфирулла, астағфирулла. Керек болса ушул сөздү дайым айтыш керек. Астағфирулла. Пайгамбарыбыз да ушинтип айтканда, жанындагылар, о Алланын элчиси, сиздин бардык күнөөңөр кечирилген го. Эмне себептен ушул сөзгө айтасыз десе, мен Алла Тааланын шүгүр кылган пенделеринен болбоймунбу деп пайгамбарыбыз айткан экен. Ошону астағфирулла, астағфирулла кыргыздар дейт астапыралла деген, Ой тауба, астапыралла дейт го. Бирок туурасын мен айткан жакшы, астағфирулла, тооба кылмай астағфирулла. Чөтө бир күнөө кылып алдым окшойм. Тилимен жаңылып кеттим окшомай. Туура адамга бир паста эле мына бай болуп турсаң, бир паста кедейгилик кирип калды. Сонун тургансың, ден соолуң. Мен бир окуя айтып берейин. Бир күнү мени больницага чакырып калышты. Барып бир дем салып берип коюңуз, бир жакшы жаналашпай келер. Анан мейил деп барсам, карасам узун адам экен бул столдой. Чоң адам экен, здоровый адам. Анан таң калып коюм, карасам тура албай калыптыр. Ойбай эмне болду десем, эме болду эке, тилимен жаңылдым. Эмне болду? Бир күнү эмеге бардым дагы дейт, турникке барып туруп, тарттым дейт. Мындай эле өзүмдү көтөрүп койчумун дейт, күчтүүлүгүмө. Анан мындай карадым да, эми здоровье деген, здоровье ушундай болуш керек деп